Мындан 10 жыл мурда Ысык Көл облусунун Чоң Сарой айыл аймагында сел болуп, айдоо аянттарын жууп, турак үйлөргө коркунуч алып келген. Аталган аймак тоого жакын жайгашкандыктан жаан жааган сайын сайлардагы суулардын агымы көбөйүп, айылдын чыгыш тарабын сел каптап, 1700 гектар айдоо аянтына зыян алып келип турган. Ал тургай жаз келген сайын жашоочулардын үйлөрүнө коркунуч туудурган. Жазгы талаачылык иштери башталып аткан учурларда көптүк зыяндарды келтирип жүргөн. Эми бирок бүгүн Кудайга шүгүр ушул каналыбыз аяктоо алдында турат. Бул биздин элдин бирден бир көйгөйлөрүнүн бири болчу. Канча деген айтып атпаймынбы, элдин үйлөрүнө суу каптаган учурлар болгон. Ошол тиги мал жандыктарынын, огород, ушу тала айдап себүүлөрүнүн баарына көпчүлүк зыянын келтирип жүргөн. Эми сактансаң сактайт дегендей, ушул бүгүнкү каналыбыз бүтүп калса, мен ойлойм көпчүлүк элге бул пайдасын тийгизчү каналдардын бири болот да. Жергиликтүү бийлик тарабынан өзгөчө кырдаалдар министрлигине кооптуу аймактарды коргоо боюнча өтүнүч жолдоnup, 2018-жылы иш башталган. Пландын негизинде айдоо аянттарын коргоо максатында 2100 метр канал курулуп бүткөрүү алдында. Максатыбыз бул айыл өкмөттөрдө, или болсо сайларда, например, алдын алуу жумуштары, коркунучу бар айылдарды алдын алуу жумуштары менен капиталдык салымдар аркылуу или капиталдык курулуштар аркылуу коргоо чаралары болуп эсептелинет. Негизги максатыбыз. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өзгөчө кырдаалдарды алдын алуу жана кесепетин жоюу департаменти ушуга окшогон кооптуу участкалардын кесепетин жоюу иштерин аткарышат. Департамент тарабынан Чоң Сарой айыл аймагына жалпы узундугу 2100 метр сел өтүүчү канал курулду. Бул иштин жыйынтыгында 1200 түтүн турак үй сел коркунучунан сакталды. Быйылкы жылга бул Тамчы, Бостери айыл аймагындагы каналдарда ушундай курулмакчы. Саргамыш, Торайгыр айыл аймагында. Быйыл жаз айынан бери сел коркутуучу каттала элек. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин мониторинг жана божомолдоо департаменти тарабынан кооптуу делген участкалар тизмектелип, министрлик тарабынан бекитилген пландын негизинде калкка коркунуч келтире турган жайларга алдыңкылардан болуп оңдоо иштери жүргүзүлөт. Тендер менен утуп алган объекттин дагы эң биринчи биз базасын, күчүн карайбыз. Себеби баягы жазгы жумуштарды алдын алуу болсо, баягы тендерге катыша турган же болсо биздин немеге курулушка катыша тургандын эң биринчи очередь биз базасын карайбыз да. Анын өзүнүн материалдык жагынан да, финансылык жагындагы ал мындай бекем ишкана менен биз иштейбиз негизи. Учурда Славян университетинин өзгөчө кырдаалдардан коргоо кафедрасында билим алып жаткан Барсбек Эрмамат уулу келечекте элге пайда келтире турган кызматкер болсом дейт. Ал учурда 3-курста билим алууда. Өзгөчө кырдаалдар адистигин тандап алуусунун дагы бирден бир себеби бар. Медербек Каракулжа районунун Алайкуу өрөөнүнөн келген. Аталган аймакта жаратылыш кырсыктары жыл сайын катталып тургандыктан, жарандык коргонуу багытындагы адистикти тандоону чечкен. Андыктан учурдагы билим алып жаткан кафедрада адамды куткаруу, алгачкы медициналык тез жардам көрсөтүү, жаратылыш кырсыктарын алдын алуу тармактарын камтыйт дейт. Мен ошо МЧСтин эле жогорку тармактарында иштеп, мындай болушунча көп тармактан жардам бергим келет да. Бир эле тармак менен чектелип калбастан, мисалы МЧСтин пожарныйынан болсо дагы, медицинасынан болсо дагы көп тармагынан жардам бергим келет. Өзүнчө жер көчүк деген бул көбүнчө жазгы учурларда жаан көп жааган кезде жер кыртышына суу сиңип, ал жердеги өсүмдүктөр болгондуктан же өсүмдүк болбой, тамырлары жер кыртышын кармабай, анан суу толуп, ошол кезде жер көчкү жүрүп кетиши мүмкүн да. Сууга чөккөн адамды биринчи куткаруучу чөккөн адамдын артынан барып, кол жагынан алат дагы жээкке сүзүп чыгарып, чөккөн адамды ошо кумдун жээгине чыгаргандан кийин өпкөсүнө кирген сууну баягы ар кандай ыкмалар менен өпкөсүндөгү сууну алып чыгып жардам берсе болот. Во время землетрясения человек находится в помещении, то нужно как бы по ограждающим. То есть можно стать, перила, дверь, или у окон можно встать, или можно как бы, если вы доверяете то, что конструкция очень крепкая, то можно под нее залезть, да, чтобы спасти свою жизнь. Керектүү документтердин жанына алып алышың керек. Жер титирөө кокусунан келип калышы мүмкүн. Мисалы, үйдүн ичине кээ бир жерлер, мисалы, бузулбаган жерлер бар. Мисалы, катуу нерсенин астына кирип алсаң болот.
эшик раманын маңдайында туруп алсаң болот. Учурда өзгөчө кырдаалдардан коргонуу кафедрасынын студенттерине калкты жана аймактарды инженердик коргоо сабагы өткөрүлүп жатат. Мындан тышкары студенттерге суучулдарды даярдоо, жарандык коргонуу мамлекеттик системасынын эрежелери, коркунуч жана коопсуздук сабактары өткөрүлөт. Окутуунун жүрүшүндө теориялык жактан эле эмес, практикалык түрдө да көптөгөн иш-чараларга катышып келишет. Бул жерде сабактар бардык тарап өткөрүлөт деп айтам. Анткени бул кинология деген да сабак өткөрүлөт. Бул ит менен кандай учурда иштеши керек, иттин өзүнүн анатомиясынан баштап, анын окутуп, үйрөтүп чыгып, ишине киргенге чейин көрсөтүп окутушат. Практика жүзүндө дагы, теория жүзүндө дагы. Аны менен бирге бул техникалык окуу инженер болуп чыгабыз. Бул жерден ошол эле расчеттор, үйлөрдүн, зданиялардын ошондой жанагы жер титирөө учурунда алдын алуу кандай иш-чаралар жүргүзүш керек. Жылдан жылга өзгөчө кырдаалдар адистигине болгон суроо талаптар өсүүдө. Андыктан бул адистикти бүткөн кесип ээлери калкты жана аймакты коргоо багытындагы иш-чараларды аткарышат. У нас они обучаются теоретически, это получается на лекциях. Практические занятия у нас проводятся совместно с подразделениями МЧС КР. Вот, где они на практике уже видят, как проводятся аварийно-спасательные работы. Вот, также практику в летнее время они проходят практику в подразделениях МЧС КР, устраиваются на работу по месту прохождения своей практики, потому что там они показывают свои качества, свои знания, свою. Бүт республикадан өзгөчө алыс-касык райондордон балдарыбыз, кыздарыбыз келип атат. Аябай айылдан келген балдар кээ бирде математика, физикаларды көп жакшы окуп атса дагы бул жерден өтө ушул кызык болуп, аябай жакшы мамилелер жашоодан үйрөнгөнгө аябай аракет кылып атышат да. Кыргызстан шарты боюнча ар кандай, андыктан жарандык коргоо системасында иш алып барууда адам өмүрүн сактоо, коргоо жана алдын алуу багытындагы кесипке даярдоодо ишмердүүлүктү күчөтүү зарыл. Биринчиден то, что мен өзүм окуган билимимди башка адамдарга да түшүндүрүп айтсак, то, что бизде азыр чынын айтканда МЧСтин мисалы сактоо жардам дегенде өзлөрүн сактай албайт көп адамдар. Мисалы алсак, өрт кече жакында эле болгон өрт. Адамдар өзлөрүнүн мындай айтканда сактоо көп, мисалы сактоо боюнча көп эрежелерди билишпейт. Ошол эрежелерди өзүм окуган көп нерселерди мен кийин келечекте адамдарга түшүндүрүп айтып, то, что жеткизүүнү каалайм. Бул окуунун келечеги аябай кенен деп айтат элем да. Билим берүү министрлигинин буйругунун негизинде Кыргыз Орус Славян университети жана өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен биргелик өзгөчө кырдаалдарды жоюу жана алдын алуу боюнча адистигин даярдоо кафедрасы түзүлгөн. Ачылгандан тартып адистикке болгон суроо талаптар көбөйүп, учурда жерлерде калкты өзгөчө кырдаалдардан коргоо багытындагы кызматкерлер иш алып барып келишет. Алар Россиялар келип бизден олимпиада өткөрүп атышат. Эң жакшы окуган балдарды ошо олимпиададан жеңип алган балдарды ошо бюджет негизинде ошол жака окутуп атат. Стипендия кадимки төлөйт, жатаканасы бар, жакшы окуп, жакшы билим алып, уже бизге бир 50ге жакын бала ушу бүтүп келишти, уже биякта иштеп атышат. Өзгөчө кырдаалдардан коргоо кафедрасы Томск шаарындагы политехникалык университети менен да тыгыз кызматташтыкта иш алып барат. Окуу жайды бүтүргөн студенттерди билимдерин улантуу үчүн Томск шаарындагы окуу жайда магистратурада бюджеттик негизде улантышат. Окуу жай ачылгандан тартып 50ден ашык студенттер окууларын аяктап келишсе, учурда 60га жакыны билимдерин улантууда.